Бухул, сараңдық. Сараң. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сараңдар бойынша, қиямат күні башына ашында жер деліп қояды дейді сараң адамдарға. Берешен адам Аллаға жақын, бейішке жақын, елге жақын. Сараң адам Алладан ұзақ, бейіштен ұзақ, елден ұзақ. Ақшаны барын шашып деген жері жоқ. Сіз да бала шақаңыз бар. Ошон үчүн кембагалдарды, оорукчандарды, инвалидтерди, колунан келбегендерди карай жүргүлө, аз болсо да ушундан курсагын токалып жүргүлө. Колду. Алланын динине, Алла Тааланын махлуктарына сарптагыла деп Кур'анда Каримде Алла Таала айтат: "Биз бергенден бергиле кичине. Я юхаллатина аману, анфиqu мимма разакнакум." Биз берген, би ошону сен канча тапкан болсоң, биз ойлогойлу кыйындыгымдан, шумдугумдан, билимимден таап алдым деп. Алланын каалоосу болбосо бир тыйын таппайт элек. Бир сомсуз бу дүйнөгө келгенбиз. Бир кийимсиз, кечиресиздер, бир турсасыз дүйнөгө келгенбиз. Бир сом жок келгенбиз. Ошондой эле кетебиз го, ооба. Бирок ошол сизде ошо бизге акылды ким берди? Эсти ким берди? Билимди ким берди? Күчтү ким берди? Бир убакта жөрмөлөй албайт элек. Бир убакта атабызды апабызды тааныбайт элек. Бир убакта нанды өзүбүз жей албайт элек. Өзүбүз ажытканага бара албайт элек. Булардын бардыгын берүүчү ким? Кайыптагы көзгө көрүнбөсө эле эмне? Ал жок дейсизби? Мына сизге бизге берип туруп, ошондо Алла Таала айтат: "Анфиqu мимма разакнакум", биз бергенден бергиле.